Саламатсыңар, кыммандуу коноктор, бүгүнкү майрамыңар болсун. Мен Кыргыздын келинимин, казактын кызымын. Менин атым Ляззат Карсенина. Мен ушу Кудайга шүгүр, ушунчалык Кудайга ыраазымын. Ушу мен 21 жылдан бери эки буттан страдай келип келгем. Башым Паркинсон болчу, калчылдап турчу. Ана Мореке билесиңер, Мореке коронавирус деген далай жакындарыбызды алып кетти. Ошондон башым калчылдап, тилим оозума батпай калган. Мен 11 оор менен келдим ушул жерге. Могу жерде жумуртка деп болгон зобум бар болчу. Ошол оорудан, көп оорудан айыктым. Кудайга шүгүр, ушу Кыргызстанга келин болуп, Казакстандан келип, мен төркүндөрүм айып турат деп оюма келбептим. Арман Тосконбаевга чоң рахмат. Аябай ыраазымын. Мен 2 күн мурун барып, ушу өтүмдү, ташымды, зопту баарын бир сыйра консультация кылып, эме мурунку результатымды алып алып, карточка менен барып көрсөтсөм, врачтар таң калды. Ой, же операцияга дайындаган өтүңүз ушунчалык таптаза болуп калыптыр да. Бөйрөгүңүз таптаза болуптур, кистам бар болчу, бөйрөктө сол жак жагында. Киста жок, панкреатитимде ылдый болуп, вообще жок, Кудайга шүгүр буга да. Көп оорудан айттым, Арман балама чоң рахмат айтам. Мына мен өзүмдүн бияктагы ден соолугумду айтсам, мен келгениме 3 ай болду, 2 айда Кудай тобон мен жерди жаап, өзүм ушу результаттарды алып, биягымды айыктырып жүрсөм, бутум 2 бутум аябай варикоз болчу. Ушу варикозум жок болуп кеткен, өзүмдү байкап аптырмын. Көрүп алып, аябай бутум кыздын бутундай болуп калыптыр го. Аябай сонун болуп калыптыр деп. Мен биринчи